Assalamu alaikum туугандар. Видеонун темасы жана обложкасы боюнча дароо түшүндүңүздөр. Москва шаарында өзүбүздүн кыргыз мекендешибиз, бир тууганыбыз убагында жөнөкөй эле интернеттен магазин катары кылып товарларды сатып аткан жигит азыркы учурда мына ушинтип офлайн дүкөн ачып, өзүнү как ишкер катары алып баштаптыр. Вот ушул жигиттин басып өткөн окуясы боюнча чакан чыгарылыш кылалы деп чечтик. Андыктан видеону түрдүрбөй баштан аягына чейин көрүп, лайктардан басып, аванс менен и каналга каттала элек болсоңуздар катталып кетиңиздер. Биз баштайлы. Негизи Сапар, бул тармакка кантип келип калдың? Башынан аягына чейин канча кыйынчылык көрдүң? Эмне болду? Кантип офлайн магазин ачып калдың? Эмнеден баштадың? Эмне түрткү болду? Ушулар жөнүндө өзүңдү кенен айтып берип койчу. Биздин көрүүчүлөр арасында жанагы мен деле бизнес баштасамбы же бир нерсени онлайн сатып көрсөмбү дегендер да бар да. Ошолорго мындай бир түрткү катары болсун. Ассаламу алейкум. Мен бул кроссовка жагынан уже 1 жыл болуп калды. Былтыр март, апрель айларында баштагам. Курьер болуп иштечүмүн былтыр марттарга чейин. Курьер Додо пиццада курьер болуп иштеп жүрүп. Эме кылчумун да. Кроссовка Авито бар да, Авито деген орустардын сайты бар. Ошол жака анча мынча товар киргизип койчумун да. Кроссовка, там наушник, бир кийимдерди киргизип, анан сүрөттөрүн киргизип койчумун, анча мынча реклама кылып койчум эле. Ошол убакта тиги доставкада иштеп жүрсөм, мага элдер жазып калды да, мен тияка объявление коюп койгом да. Анан жазып, бир-эки адам сурап, менден уже заказ берди. Менде товар деле жок эле анда. Бирок тиги мага размерлерин сурап заказ берди. А мен анын размерин алып келип туруп, тиги биякта Садовод деген базар бар, баары билет. Ошол жактан алып келип, үстүнө өзүм 1,5 миң, 2 миң баамды кошуп, анан 2 кроссовка саттым да, бир 2 сааттын ичиндечи. 2 сааттын ичинде кроссовка сатып, бир 4 миңдей пайда көрүп, анан ошондон баштап менде кызыгуу пайда болуп калды. Значит, мындай демек, мындай жумуш эмес, өзүнчө бир Авитодан эле иштесе болот экен да, сатып, ишкерлик кылса болот экен да деп өзүм кызыкчумун аябайчы. Анда мурда дагы бир иштерди кылып көргөм. Окшошкон эмес да. Ишеничтүү таксопаркты сунуштап кетейин, эгерде кимде ким издеп аткан болсо, подключашка боюнча. Атаман деген таксопарк бар. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок. Чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Булар путевой лист, кисарт, лицензия, кисарт документ эмес, бирок регистрация кылып беришет, подключение кылат. Так, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Ситимобиль, Яндекс тоолоп беришет. Эконом, Майбах, там, Премьер, доставка, грузовой, тарифтерин бүт бардыгын алып беришет. Анан эң негизгиси атаман бир айдын ичинде бир акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, паркка коңшулардан алдын, мен Аким Кежи YouTube каналынан Гүлжигиттен көрүп чалып атам деп айтканды унутпаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Аябай мындай бат, жеңил, оңой экен да, акча сырасы түшөт. Мисалы клиентке бересиң, Авитоданчы, акчаны сырасы колуңа берет. Мындай процесс бат болот да, бат болот. Анан кийин мен акырындан тиги курьер жумушумду бир аз азайтып, тигил жакка басым жасай баштадым да, себеби тияктан бир күн кечке иштеп тапкан 3 миң, 3,5 миңди тияктан бир 2 саат, 3 сааттын ичиндечи баягы бирок ал күндө боло бербейт, баягы реклама кылып, акча төлөп, аракет кылсаң сатса болот экен да. Ичине көз жетип баштады да. Анан ошо март айында бир аз иштеп, анан уже апрелден баштап ал жумуштан чыгып алдым да. Менде ал убакта деле көп заказ болчу эмес. Бирок күнүнө 1 заказ, 2 заказ болсо дагы мага мындай стабильный заказда зато өзүм иштеп, баягы өзүм ушинтип кыялданчумун, өзүм бизнес кылып, өзүм акча өзүм иштесем депчи. Анан акырындан уже көбөйтө баштадым. Мен башында акчам деле жок эле, просто сүрөттөрүн таап, анан Авитога сүрөттөрүн коюп койгом. Реклама кылып коесуң, күнүнө 120 сом төлөпчү бир күнгө. А рекламадан уже сен канчалык көп реклама кыла берген сайын, сен товарың көп адам көрө баштайт дагы, сага жазат да, заказ берет. Ошентип биринчи заказдар ошондой болду менде. Күнүнө 1ден, 2ден, 3ден ушинтип сатып баштап, анан тигил жумушуман чыктым. Анан биротоло бияка өттүм да. Башында ошо жок эле товар менен баштадым, негизи акча жок болчу, эч кандай вложение болгон эмес. Биринчи заказ алып, кабыл алып, анан кийин уже товарды алып келип, анан акча иштеп ушундай кылыпчы. Анан ал жумуштан чыккандан кийин уже бир аз акча пайда болуп, бир линейка 8 уштуктан, 10 уштуктан алып келип үйгө запас менен коюпчу. Ал жакка да уже батпай баштады, үйгө, квартирагачы. Андан кийин өзүм
июнь айларында могу ушу райондон эле Рязанский проспекттен бир кичинекей 7 метр квадрат бир офисти снимать этип алып, ошол жакта иштеп баштадым. Анан товарларды коюп алып, Авитага киргизип, анан келгендерге ошол жерде мурда башында мындай проблема болчу да. Элдер келгенде мен аны мындай киргизип эмете турган жерим жок да, кийип көргөнгөчү. Анан чакырчым дагы, анан көчөдөн эле кийип көрчүм да, көчөдөн элечи. Бир скамейка, бир отургуч бир жекке барып, анан ошол жерден кийип көрчү. Анан көп мындай эметип берчү да. Ишенбейби. Жок, баягы көчөдөн кийип көрөбүзбү деп алгысы келбейчи. Просто алар магазинге келем деп ойлойт да эмичи. Анан көчөдөн эле кармап же бир подъездин түбүнөн эле кийгизип көрүп атсаң, мындай митип атып алчу да. Анан кой, бул ичине хотя бы ичине бир помещенияга кирип, анан кийип көргөнгө керек экен деп жанагын алдым, кичинекей жердичи. Анан ошондон баштап, анан акырындан клиенттер көбүрөөк келип, анан Авитадан отзыв жазып, канчалык отзыв жазган сайын аккаунтун көтөрүлөт да. Товарың өйдөрөккө пикке чыгат. Анан ошол жактан акырындан иштеп атып, отзыв чогулттум, клиентский чакан база түзүлдү да. Клиенттер уже ала баштады. Бир 2-3 ай сайын бирден ошентип отуруп, анан дагы чоңойлуу деген ойлор пайда болду. Анан ошо Рязанский проспект метродон азыркы биз турган здание жаңы бүтүптүр да. Бул жилой домдун подвалында аябай жаңы бүт сон ремонт менен бул помещенияны алып атканда, монун бүт баары жок болчу, бүт баары пустой, только могу стена бар болчу. Бактарды биз өзүбүз крастетип, полкаларды өзүбүз жасап, жыгачты сатып келип, бул профилдерди сатып алып келип, өзүбүздүн дос балдар менен жасадык бүт баардыгын тең. Аркасы дагы пустой болчу. Бул жака алдыгы штораны илип, аркасын склад кылып жайгаштырып, бул күзгүлөрдү сатып алып, ушинтип акырындан өзүбүздүн магазинди коздогонго аракет кылып атабыз азыр. Кудай буйруса, мындан дагы жакшы идеялар бар. Мындан дагы чоңураак деңгээлге көтөрүлөбүз. Жакшы атмосфера түзөбүз ушул жака деген буйруса жакшы пландарыбыз бар. Алдыда биздин инстаграмга катталып, шындырок нижний правил ру деген аккаунтка катталып койгула. Ошол жактан биздин магазинде кандай жаңылыктар болуп атат, кандай новинка кроссовкалар келип атат, бүт баардыгы менен кабардар болуп турасыңар. Мен бул кичинекей эле бизнес да, бул чакан ишкерлик, бул бизнес деп деле мен мындай бизнесменмин деп айта албайм, айтпайм азырчы. Бул баягы зарплатада иштеп жүрүп, анан өзүмчө бир хотя бы перепродажа кылып сатып, ушинтип жок дегенде өзүмө өзүм иштейм деген жаштар үчүн да, эне карындаштар бар да. Ооба. Ошолор үчүн айтып атам да, баягы биринчи шарттарды кандай кылгам, кандай кылса болот. Негизи көп деле эсте кылам деген адам, кылам десе көп коркуп, андайдын көп кереги жок. Кудайга тобокел кылып эле бир аз жолосун үйрөнүп, анан акырындан баштай берсе бүт баары через практика келет экен да. Качествосуна басым жасайбыз көбүнчөчү. Себеби бир эле жолу сатыш оңой экен да, адамдаргачы. Бир жолу сен любой адамга сатып койсоң болот экен. Уже повторно сатыш өтө кыйын экен да. Сен баягы качествосу жакшысын сатпасаң элдерге, ал сенден экинчи жолу сага келбейт эч качанчы. Ал башкасын табат. Сеники баасы менен сапаты бирдей болгондо, сен баягы постоянный клиентский базаңды түзөсүң, алар постоянно сенден алат да. Ошон үчүн биз баасына дагы, анан сапатына дагы аябай басым жасайбыз. Өзүбүздүн поставщиктерибиз бар. Кытайдан келет биздин товарлар, Кытайдын фабричный китайский кроссовкалар аябай качествосы жакшы, люкс болуп айтылат да, люксовый качество. Почти оригиналдай эле да, качествосы оригиналга аябай жакын. Орустар деле постоянно бизден алып жүрөт, анан оригиналдай эле экен деп кетишет да көбүнчөсүчү. Сен өзүң элесиң да бул жерге же? Бул жакта жок, мен досум бар, экөөбүз как партнер иштеп атабыз. Досум экөөбүз иштейбиз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 9-10го чейин ушул жердебиз. Кроссовкаларың өзүң айткандай эле сапаттуу деп атасың. Анан баалары сенде канчадан башталат? Кандай баа? Негизи бүт баардыгына бирдей баа койдук да. Бүт баардыгы 4990 рубльдан. Сенде эме жок. Баардыгы бир бар, азыраак арзаныраак 3000, 4000дик кроссовкалар бар. Основном көбүнчөсү 4990 рубльдан бүт баардыгы тең. Качествосы сапат ошого жооп берет, аябай сапаттуу. Люкс качествода кроссовкаларды 4990го сатабыз. Бул жайгашкан жерибиз метро Рязанский проспекти. Экинчи выходунан чыкканда 3 минуталык жол, 300-400 метр.
3 минутада ушу магазинге чейин келсе болот. Ролик жаккан болсо, эми соңуна келип калдык болуш керек. Ролик жаккан болсо лайктардан басып, анан өзүңөрдүн максималдуу түрдө WhatsApp группалар болобу, соц тармактар болобу, бөлүшө кетсеңиздер болот. Как эме катары продвижение катары бизге да приятно болот. Сиздер менен кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Сапар, дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат. Ишиңерге ийгилик.